Бишкек шаарында эки күнүн Бишкектеги программалык кеңсесинин көмөгү менен Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиевдин төрагалык алдында банки каражаттарды, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик координациялык комитеттин жыйыны болуп өттү. Анын жүрүшүндө катышуучулар банки каражаттарын, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз жүгүртүү чөйрөсүндөгү кырдаалды талкуулашты. Мындан тышкары жыйында банки трафик менен күрөшүүнү күчөтүүгө, көзөмөлдөө жана алдын алуу механизмдерин өркүндөтүүгө багытталган учурдагы чаралар талкууланды. Жолугушуунун катышуучулары мамлекеттик түзүмдөр менен эл аралык өнөктөштөрдүн ортосундагы мындан аркы кызматташуу жана маалымат алмашуу региондогу нарко кылмыштуулук кырдаалын кыйлага жакшыртат деген ишенимин билдиришти. Жыйындын соңунда координациялык комитеттин быйылкы жылдагы иштеринин жыйынтыгы чыгарылып, банки заттарды, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду көзөмөлдөө жаатында мындан ары биргелешип иштөө үчүн артыкчылыктуу багыттар белгиленди.